Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн бата жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан эң биринчиден ушу бата деген сөздүн өзүн чечмелеп алсак. Эгерде биз бата деген сөздү грекчеден, орусчадан сөздү чечмелөөсүн карасак, ал жерде бул бата деген сөз эки сөздөн турат да. Анан биз баягы орус тилди жакшы түшүнгөндүктөн, мисалы азыр орус тилде карасак. Мисалы орус тилинде бата деген благословение деп айтылат да. А эгер аны эки сөз, аны бөлсөк, ал благо, анан слово деп бөлүнөт да. Кыргызча айтканда бул жакшы сөз дейт. Жакшы сөз дейт. А бул ыйык жазууда карасак, бул жакшы сөз, чынын айтканда бул Кудайдын сөзү да. Биз чын эле бул батаны, бул Кудайдын сөзү, бул чыныгы бата деп биз айта алабыз да. А негизи эле бата башынан баштап эле ошол ыйык жазуудан эң биринчи Кудай батасын бергенин билебиз да. Эң биринчи Кудай асманды жерди жаратып, аял эркекти жараткандан кийин аларга Кудай өзүнүн батасын берген. Ошондой эле Кудай Ибрайым пайгамбарга дагы батасын берген. Андан кийин Исаак пайгамбар Жакыпка батасын берген. Жакып болсо 12 ууруга батасын берген. Жана Муса Израиль элине батасын берген. Ошентип Кудай өзү да батасын берген, өзүнүн кишилер аркылуу, пайгамбар аркылуу, ыйыктар аркылуу дагы батасын бергенин биз көрөбүз да. Анан бул негизи бата бул Кудайдын сөзү аркылуу, Кудайдын руху аркылуу, Кудайдын ыйык адамдары аркылуу жана чын жүрөктөн айтылган баталар бул чыныгы Кудайдын баталары деп айтылат да. Анткени бул баягы бата бул мындай жөнөкөй эле бир сөз эмес да, баягы бул куттуктоо, же бир каалоо тилек, жөн эле бир жакшы сөздөр эмес да. Бул бата бул Кудайдын сөзү. Бул жанакы Кудайдын пайгамбарчылыктары аткарылгандай эле бул Кудайдын баталары дагы кимге берилсе, ошол адамгабы, элгеби, ошонун жашоосунда, тагдырында аткарылганын ыйык жазуу айтат да. Ошондуктан бул Кудайдын сөзү бул асмандан, Кудайдан, рухтан келген, өзгөчө күчкө келген бул сөз экенин биз билебиз да. Анан эгерде биз карап көрсөк, кыргыздарды ата-бабаларыбызды эле карасак, ушу бала төрөлгөндөн өзүнчө бөлүнүп өмүр куруп кеткенге чейин ал биздин ата-бабаларыбыз балдарына бата берип келген да. Мына мисалы төрөлгөндө эле ага баягы ат койгондо да бата берген, сүнөткө отургузганда, жанакы тушоо кесүүдө, ошондой эле жана бешик той деп, жана ошондой эле үйлөнүү тоюнда негизи эле ушу жашоосунда чоңойгонго чейин тойлорду өткөрүп, биздин кыргыздар ата-бабаларыбыз балдарына бата берип келген да. Анан ошол батаны той менен өткөрүп, бирок тойдун негизи баягы чогулуп эле тамак берип, мал союу эмес, чогуу кубануу эмес, эң негизги максаты ошо балдарга бата алсын деп, анан бата берели деген максатта тойлорду өткөргөн да. Анан дагы биз билебиз, баягы кыргыздар дагы жанакы этке кирип, этти сунарда дагы балдарын суу куйдуруп, ушул аркылуу да бата алсын деп ушундай суу куйдурганда, кыргыздар негизи эле ушу батага дагы көп маани берген. Анткени бул Кудайдын сөзүндө дагы бул бата маанилүү экенин айтат да. Анткени баардык эмне башталса ушу бата аркылуу башталган да. Анан негизи эле баягы Кудайдын сөзүн карап көрсөк, эң башында сөз болгон дейт. Сөз Кудайда болгон, сөздүн өзү Кудай болгон дейт. Жана эмне башталса, баардыгы сөз аркылуу башталганын көрөбүз да. Ошондуктан бул жакшы сөз, Кудайдын сөзү аркылуу берилген баталардын баардыгы биздин жашообузга жакшылык алып келерин Кудайдын сөзү айтат да. Анан азыр деген мен Эфестиктерден 1-бөлүмдү 3-тө мындай деп Кудай сөзүнө жазылып турат да. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Амин. Негизи эле бул Кудай сөзүндө Кудайым айтат да, бизге ушу адамдарга Кудай Иса Машаяк аркылуу баардык асман рухий баталарын берген дейт. Анткени Иса Машаяк аркылуу дегенибиз, Иса Машаяк ал ушу биздин күнөөлөрүбүз үчүн шайкашкан жыгачта ыйыкканын төгүп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, биздин ушу оору сурколордун баардыгын, биздин каргыштарыбыздын баардыгын өз мойнуна алып, биз үчүн өлүп, кайра үчүнчү күнү тирилип, ушу асманда Кудай Атанын оң жагында отуруп, бизге
Кудай Атанын батасын, бардык асмандык рухий баталарды бизге бергенин Кудайдын сөзү айтат да. Ошентип, эгерде биз Иса Машаякка ишенсек, бардык Кудайдын рухий асман баталарына ээ болорубуздун Кудайдын сөзү айтат да. Жана ошондой эле Кудайым айтат, Машаякчыларга, Иса Машаякка ишенгендерге силер баталуусуңар жана бата берүүчүлөрсүңөр. Ошондуктан бир туугандар, биз дайыма ошол Кудайдын батасында жашайлы жана дайым Кудайдын сөзү менен, Кудайдын руху аркылуу чын жүрөгүбүздөн ишеним менен Кудайдын баталарын элдерге берип, Кудайга кызмат кылалы. Жана Кудайга сыйынган сыяктуу эле Кудайдын баталарын дагы дайым айтып, ушул аркылуу элибизге Кудайдын батасын алып келели. Кыргыз элиме Кудайдын баталарын жарыялагым келет, Кудайдын батасын бергим келет. Кыргыз элим, кыргыз жерим, жараткан сага батасын берсин, сени сактасын. Теңир сени мээримдүү жүзү менен карасын, сага ырайым кылсын. Кудайым сага назарын салсын, сага тынчтык берсин. Кийгениң калпак болсун, ниетиң аппак болсун. Оозуңда Кудайдын сөзү болсун, жүрөгүңдө Кудайдын өзү болсун. Жолуң шыдыр болсун, жолдошуң Кудайдын руху болсун, Машаяк өзү колдосун. Бийлик элди коргосун, бийликти эл колдосун. Аздан миң, алсыздан күчтүү эл жаралсын. Элдин куйругу эмес, элдин башы бол. Төмөн жакта эмес, жогору жакта бол. Кыргыз элимде кадыр барктуу, акылман аксакалдар көбөйсүн. Ак элечек кийген аппак жүздүү, мээримдүү энелер көрүнсүн. Кыз келиндерибиз уяттуу болсун, жигиттерибиз ыймандуу болсун. Уулдарыңдын урматын көр, кыз келиндериңдин кызматын көр. Кудайдан куткаруу келсин, эркиндиктин желеги желбиресин. Жүрөгүңдө ишеним үчүн үмүт сүйүү берсин. Жүрөгүң кубанычка толуп, дилиң шаттуу сүйлөсүн. Билегиң күчтүү, колуң кубаттуу болсун. Ар бир ишиңди ийгилик коштосун. Карганда да мемелүү ширелүү бол, корожай дайым гүлдөп турсун. Аялың үйүңдө мөмөлүү жүзүмдөй, уулдарыбыз жаш чагында дүркүрөп өскөн өсүмдүктөй болсун. Кыздарыбыз ак сарайлардагы чеберлик менен кооздолгон мамалардай болсун. Кампаларыбыз толуп, ар кандайдан мол болсун. Койлорубуз миңдеп, түмөндөп, төлдөп, жайыттарда жайылып жүрсүн. Жылкычынын ыруу кылсын. Өгүздөрүбүз семиз болсун. Эч нерсе таланып тонолбосун, урдалбасын. Көчөлөрүбүздө ый болбосун. Кыргызымдын жери теңир берген, тоолуу өрөөндүү жамгыр менен сугарылган жер. Ата бабаларга укум-тугумузга Кудай берген, сүт менен балаккан жерде кыргыз элим узак жаша. Уулдарыңдын уулдарын көр, азыркы жана келечектеги укум-тукумуңа Теңирибиз түбөлүк батасын берсин. Амин.